Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Сабакка баарыбыз даярбызбы? Даяр болсок, анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы жалпы таандык мүчө. Бүгүнкү сабагыбыздын тиби жаңы билимди берүү сабагы. Ал эми сабагыбыздын усулу изденүүчүлүк. Сабагыбыздын максаты жалпы таандык мүчө жөнүндө түшүнүк берүү, үндүү жана үнсүз тыгыштардан кийин кандай болуп өзгөрүшүн үйрөтүү, өз алдынча жеке ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү, акылдуу жана аракетчил болууга тарбиялоо. Жалпы таандык мүчө сан жана жак менен байланыштуу маанилерди билдирбейт, жөн гана таандык катыштын бар экендигин туюндурат. Жалпы таандык мүчө менен төмөндөгүдөй варианттар бар. Мисалы, үндүүлөрдөн кийин ныкы, ники, нуку, нүкү, жумшак үнсүздөрдөн кийин дыкы, дики, дуку, дүкү. Ал эми каткалаң үнсүздөрдөн кийин тыкы, тики, туку, түкү деген мүчөлөр уланып жазылат. Мисалы, балдар карайбыз. Үндүүлөрдөн кийин то, нуку, жайлоо, нуку. Мисалы, то дегенде о тамгасы үндүү тамгага нуку мүчөсү уланды. Жайлоодогу ошондой. Ал эми жумшак үнсүздөрдөн кийин дыкы, дүкү, асан дегенде н тамгасы жумшак үнсүз. Ал эми каткалаң үнсүздөрдөн кийин мектептики аскаттыкы, мектеп дегенде п тамгасы каткалаң п. Аскаттыкы дагы ошондой болуп эсептелинет, тыкы мүчөсү. Кана балдар, баардыгыбыз эмнени көрүп турабыз? Албетте жайлоону көрүп турабыз. Биякта тоолор, карагайлар, жылкылар оттоп жүрүшөт, жашыл шибер, чөптөр, асман жана башкалар, таш. Мына ушул эмнелерди көрүп турсаңар, жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз жана үндүүлөр менен бүткөн сөздөргө азыркы жалпы таандык мүчөлөрдү улап дептериңерге жазасыңар. Ар бирине 3 сөз. Жана ошондой эле мына мында дагы, бул сүрөттө дагы жайлоо, буга дагы ошондой кылып мүчөлөрдү улап ар бириңер дептериңерге жазгыла. Ушуну менен балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Баарыңарга үйгө тапшырма номер 398 көнүгүү. Сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыратып, мүчөнүн түрүн аныктайсыңар. Үлгүдө биринчи сөз атым дейт. Ат деген бул биз минип жүргөн жылкы, мунун уңгусу ат, ым мүчөсү уланды. Ым бул биринчи жактын таандык мүчөсү. Калган сөздөрдү да дал ушундай кылып жазып чыгасыңар. Андан тышкары 400-көнүгүүдөгү жалпы таандык мүчө уланган зат атоошторду таап дептериңерге жазасыңар. Саламатта